Assalomu alaykum. Salamatsizmi? Siz Esin TV YouTube kanalındasınız. Atım Bakıt, men analitik blogermin. Bizim kanalda siz geosiyasat, ekonomika, tarih, ошондой эле günümdük maanilүү okuyalar boyunca tereң maalumat alıp turasыз. Biz menen bolуңуз. Бүгүнкү биздин контенттин өзөгү Trump эмне себептен жанталашып жатат, ага Гренландия анчалык керек болууда деген тема болот. Ушул ойдун тегерегинде сөз кылабыз. Урматтуу көрөрмандар, мына ушул күндөрү Davos шаарында дүйнөлүк экономикалык форум башталды. Бул форумдун эң күткөн коногу Дональд Трамп, Американын президенти болмокчу. Ал Дональд Трамп ал жерде эмне дейт? Мына Дональд Трамптын дагы президент болгондугуна 1 жыл болуп калды. 1 жылдын ичинде эмне иштерди бүтүрдү? Дүйнө элинде кандай таасир болуп жатат? Бул дүйнөдөгү эң чоң экономика, эң чоң мамлекет болгон ушул Американын президентинин азыркы жүргүзүп жаткан саясаты, ошолордун тегерегинде ой толгойбуз. Өзүңүздөр көрдүңүздөр, бул киши бийликке келери менен Америка, прежде всего Американы биз биринчи орунга коюшубуз керек. Америка, Америка деп өзүнүн айлана чөйрөсүндөгү жоро жолдош Рубио сыяктуу бирге иштеген башка ушундай өзүнүн командасы менен каттуу аракеттерди баштады. Албетте мындай дүйнөгө будуңчаң кылып койду десек болот да. Анткени мен өткөнкү берүүлөрүмдө айттым эле, бул киши өзүн Чыңгызхан кылгысы келет окшойт тарыхта деп. Бул жерде бул Америка мамлекетинде ушундай 4 жылда бир шайлоо болот, билесиздер. Бул азыр 47-чи президенти, буга чейин бул 45-чи жолу дагы президент болгон. Эми мына ушул 26-чы жылдын ноябрында, ноябрь айынын 20-ларында эле мен аны тактаган эмес элем, ушул 2 жылда бир болот да буларда. Аралык шайлоо деген бул. Бул эмне эле жанталашып атат, эмне эле жанталашып атат, мына мен өзүмдүн прогнозумду айтып коеюн. Промежуточные выборы деп коет, аралык шайлоо. Аралык шайлоодо булар конгрессти шайлашат. Конгресс дегени буларда аябай чоң, эми эл көп болгондуктан 435 өкүлдөр палатасы болот, 435 адам. Булар 2 жылда бир шайланышат, өкүлдөр палатасы. Ошол канча мына биздин депутаттар шайланган сыяктуу адамдардын санына жараша участоктардан, мисалы үчүн Техас шаарында адам көп болсо, ал жактан көбүрөөк келет. Дагы бир Техас штатында кечиресиздер, дагы бир штатта адам азыраак болсо, аяктан азыраак келет. Ошентип эл өкүлдөр палатасы болот. Палата представителей. Анан Сенат деп коет. Сенат дегени 6 жылда бир шайланат. Ал 200 кишиден турат. Жок, кечиресиздер, 200 эмес, 100 кишиден турат. Адашпасам, 2ден адам деп айтам, 200 деп алдым. 50 штат 2ден адамды шайлайт да. Ошондо Сенат 100 киши болот, 2 жылга 6 жылга шайланышат. Ар бир штаттан 2ден адам. 50 штат болсо, ошол 50 штаттан 2ден сенаторлор келишет дагы. Алар 6 жыл ошол жерде бийлешет. Эми мындай да, буларда ушул промежуточный шайлоодо эгерде Трамптын каршылары утуп кете турган болсо, анда Трампка мындайча айтканда өтө жаман болот. Кийинки шайлоолордо ута албайт. Анткени моундай азыр эми оюна келген мыйзамдарды кабыл алып эле, мынтип эле сүйлөп атат го. Конгресс буга вето коюп, мындайча айтканда каршы чыгып кое турган болсо, бул мындайча айтканда президенттик өзүнүн жанакы полномочиясына карабай ошол конгрессти угууга туура келет. Анткени конгресс айрыкча сенат болуш керек эле. Сенат министрлерди шайлайт, бүт ошол жагын карайт. Анан дагы эң бир эмеси, президентке импичмент жарыялаганга толук укугу бар болот да. Импичмент жарыялай турган болсо, бул Трамптын эң бир корккон нерсеси импичмент. Бул Трампты иштен алып түшүшөт. Ушул мына 26 жылдын аягында бул Трамптын мындайча айтканда промежуточный ушул выбордо тагдыры чечилип калат да. Бул ошондуктан аябай жанталашып, ошол аралык шайлоого чейин
bir hiç kim kütbögen bir okuyany, bir tarıhty jaratyp goýun dep atat da. Nobel sylygyny alam dediler, Nobel sylygyny ala alбай kaldy. Zamatda düýnedegi soguşlardy toktatyp goýam. Ana men 8-nji soguşdy toktatyp atam. Muna 24 saatyň içinde Ukraina menen Russiýanyň soguşyny toktatyp goýam dediler, any kıla alбady. Ne sebepden bul munçalyk jantalaşat? Antkeni bul kişinin üstünen aýabay köp kılmış işleri var. Gümendүү işleri var. Egerde bul prezident bolboy, munun komandasy bolboy oşol kongressde utpay kala turgan bolsa, mындayça aytkanda bul kişinin tagdyry karaganda ötö jaman bolup çeçilişi mümkün da. Kançalyk mınday автократиялуу bolup ketip atышat bular. Anan tiginde mınday degeni menen Amerika bari bir al jakta myzam jogoru turat. Prezident olup, başkası olup, bul oşol nerseden korkup şul abdan kattуу эми Grenlandiyany oylosoňuz, bul Amerikanyň 5'ten 1'indey bolgon aymak bolup kalat eken. Эми 5'ten 1 bolsa da bir 6'dan 1'indey şunçalyk çoň aymak. Oşonu garatyp goýsa bul tarıhta kalat da. Muna Grenlandiyany garatdym de uşul aralyk şaýlawda munun tarapdaşlary köp bolup el şunun tarapdaşlaryny göwrök koldap kongressde şul Trump'tyn adamdary göwrök gelip kalyşy mümkün. Bul oşonduktan uşul 26-njy ýyldyň güzünde bola turgan şaýlawga çeýin jan talaşyp kolundan gelişinçe hareket kılıp atat da. Mına Davos'tu başlap süýlep kaldyk ele. Davos'ta dünyanın 65 dünyanın 65 prezident gelet eken. Andan sırtkary 3000'de şu dünyadagi eň bir tasirli bay milliarder, mındayça aytkanda janaky Microsoft, Google şu okşogon kompaniýalaryň prezidentleri, başçylary, mamleket, dönükköň mamleketlerden mındayça aytkanda ekonomikalyk forum. Dünyany kantip bir mınday aldyga jyldyrabız, emne kılabız, jakynky günderi emne bolat, şulardy çeçe turgan mınday tasirli kolundan iş gelçi sayasatçı, biznesmen bary çogulat da. Emi bul jerde oşondoy nerseni çeçpeyeli, bul jerde Ewropanyň gerek bolsa tagdyry çeçile turgan çoň bir okya kütüp turat da. Antkeni Trump oşol özünün mındayça aytkanda bul hem bayağı şowdan gelgen bir uşunday kişi de milyarder bolup jürgen. Bir jagынан korkot, bir jagынан oşondoy tarıhta kalgysy gelet, bir mintip jürgüsü gelet, bir turup birdi süýleyt, ekinçi turup ekini süýleyt, munun emneni süýlep atkandygyn sözüne işenbey dele kalyşdy. Munun karşılaştary dele, özünün saýızdaşlary dele, saýızdaşlary demekçi saýızdaşlary mına oşol NATO Tündük Atlantika gelişimi uyumuna girgen mamleketler dele bu hazır işenbey kalyşdy da. Mına oşol özünün NATO'nun müçesi bolgon Daniya mamleketine karagan Grenlandiya uşul geňeýtilgen awtonomiýalуу köp hukuklary bar awtonomiýa. Uşo Grenlandiya Daniýaga garayt. Al endi Daniýa bolsa NATO'nun aktivdүү müçesi. Aýrykça janaky premier ministri NATO Daniýada Karol bar. Karol köp başkarbayt, al jer monarxiýa, konstitusiýalyk monarxiýada. Al jerde Mette Frederiksen degen ayım premier ministri. Oşol Mette Frederiksen aябай NATO'nun jaktoçusu bolup şul Orus Ukraina soguşunda Oruslarga karşı NATO menen mıntışybız gerek, antışybız gerek, kuraldardy berişibiz gerek degen ötö aktivdүү premier ministri bolçu da. Muna oşol hazır aябай kattуу al ele emes köp mamleketler kattуу çyçalaşyp täsirlerini oý bul mındayça aytkanda netradisionny prezident boldu. Buga işenbeş gerek. Mındayda açık ele Ewropa oşol saýyzdaş mamleketleri karşı çıka başlady da. Fransiýanyň prezidenti, Germaniýanyň premier ministri, kansleri geçiresler bardygy karşı sözlerini aýtışdy. Emi Fransiýa menen Germaniýalarynda kanday okya, gülkülü okyalar bolgonundagy söz uçugy gelgende aýta ketebиz. Oşentip publikanın altında aябай kattуу süýleşip alıp, anan gaýra arkasından gaýra korkup, kantkende dagы birok Amerikadan korkup duruşat da, birak mындай açyk aýta albayt da. Russiýa duşman dep bular bayağı mындayça aytkanda koy ömür boyu karışkırdan korkup jaşayt da, birok any koyçu soyup jeyt degендей, bul ömür boyu bular uşunday karışkırlar anan baskınçılar degeni menen munu kim soyup atat buýaktan, munu özünün oşol Trump mындayça aytkanda Ewropany soyup jiliktep, NATO'nu da gerek bolsa jiliktep
Uşunday kılıp atat. Hazır uşunday awalda turuşat. Emi ötkönde oşol Grenlandiyany men alışыбыз gerek. Bul Amerikanın koopsuzluk nersesi. Bul jerde baylıktan sırtkары dagы bizdin koopsuzluk. Mına oruslar menen Kıtay gelip alıp ala turgan bolup atat. Biz alardan ozup erterek kılışыбыз gerek. Bunu Avrupa NATO'nun ошол Европадагы мамлекеттери колунан келбей kaldı. Biz alardı finansировать etip biz başkarıp biz ушундай biz эң чечүүчү кадамда турабыз. Болгону 2%дан берчи эле мына мен жалгыз мен келип 5%га көтөрткүздүм булардын жанагындай взнос бериш керек да. Такыр эле жарабаган нерсе болду. Мен өзүм коргошум керек, биякты мен алышым керек деп атат да. Анын түпкү максаты ошол аралык шайлоого чейин тарыхта калыш керек, анан эптеп шайлоону утуш керек, эптеп камалбай калыш керек. Каражанын ойлоп жатат да, эптеп звезда болуш керек, эптеп бир тарыхта Чыңгызхан Сезарлардай болуп калайын деп. Анткени тарыхта калат эгер бул нерсени карабаса. Ошондой нестандарттуу нерселерди жасап атат да бул карыган чал келип алыпчы. Анан эми ошол Европа мамлекеттери айрыкча өнүккөн ушул кошуналары мына Даниянын эң бир жакын кошунасы Норвегия, ошол тилдери да бир экен. Швеция ошол түндүк жакта жашаган батыштын түндүгүндө Финляндия деп коелу. Булардын баардыгы каршы болушуп, Великобритания, Франция, Германия, Нидерланды ошол айрыкча 8 мамлекет ушул мен атап өткөндөр. Булар ошол жерде учение кылабыз, солдаттарыбызды жөнөтөбүз. Биз Трамптын айтканына өтө каттуу каршы турабыз деп каттуу турушту. Анан кызыгы бир 10дон 15тен солдаттарын жөнөтүп учение кылмыш болуп ошакта жүрүшөт. Баргандан 2 күндөн кийин эле аларды жөнөтүп атканда эле Трамп айтты да бияктан жинин келтирип туруп мынтип. Деди, эгерде ушинтип менин айтканымды кылбай тура бере тура мен силерге мына Давоска барганда сүйлөшөм деп атат. Давоста бүгүн эртең көрөбүз эмне кызык боло тургандыгын. Ага чейин деди, мына азыр эскертип атат. Февралда мен 10% ошол 8 мамлекетке Великобритания, Улуу Британия, Англия мындайча айтканда, Германия, Франция, Нидерланды, анан Дания, айрыкча Норвегия, Швеция, Нидерландыны айтты. Ушул 8 мамлекет ошо. Ошолорго мен февралда 10%, анан дагы көмбөй эле мынтип кетип атса, анан июнда жай башталганда 25% пошлина. Буга чейин эле 10% кылып койгон. Аны Европадагы жана өнөктөштөрү айласы жок, макул, жакшы дешип эле калды. Эми андан сырткары дагы 10%, андан сырткары 25% буларга товарларын киргизүүгө мен пошлина кылам деп мындайча айтканда өздөрүнүн союздаштарын аябай ушундай пайыздык жанакы төлөмдөрүн көтөрөм деп пошлина көтөрөм деп аябай бир будумчаң салууда да. Бул эскертүү мындайча айтканда. Эртеге анан Трамп мырза айтып атат, көрөт менин айтканыма. Баары мени түшүнүшөт, мыкты адамдар деп мынтип дагы сылап коюп атат, биягынан чаап атат да. Ошондой саясатты жүргүзүп атат. Анан кызыгы мен жана Франция менен немени айттым эле? Германияны. Германия 2 күндөн кийин кайра эле biz баягы жалпы миссияны аткардык, анан кайттык деп жанагы жөнөткөн 15 жокерин кайра самолетко салып алып кетти ал жерден. Беркилер калды бир экөө. Калганы менен Франциянын президенти Эммануэль Макрон эмне дейт? Булардын мындайча айтканда дипломатиялык, эл аралык этикет жок, кандай деп койсок экен? Дипломатиялык нормаларды бузду, айтор. Трампка жазыптыр да мындай кошоматтан. Давос форум өткөндөн кийин анан мен Орусия, Украина баарын чогултуп сиз менен кеңири сүйлөшүп, сиз менин улуу урматтуу досум, анан Францияда жолугабыз, анан ушул нерсени чечебиз, мен ушундай жолугушууну өткөрүп берейин, мындайча айтканда мен бир дасторкон кылып силерге бир сүйлөшүп берейин, анан мындай кылайын деп жагалданып Эммануэль Макрон неме кылган экен, аны өзүнүн эми жазып атышпайбы СМС сыяктуу бири менен бир. Аны мынтип туруп Трамп чыгарып берди. Ал эле эмес, НАТОнун башчысыныкындагы эми НАТО мындай олуттуу уюм да. Анын немесин дагы чыгарып берди. Сиз көп иштерди кылдыңыз, сиз анан мындайсыз, тигиндейсиз деп. Эми бул деген бир мындай мага бирөө мындай немени жазса менин каналыма мына мынтип атат деп туруп эле чыгарып бергендей. Мындайча айтканда силердин
Адамгерчилигиңер, силердин этикетиңер, силердин башка нерсеңер. Вообще эле силерди мен уруктап ойнобойм, мен каалаганымды кылам, керек болсо чыгарам, керек болсо вообще чумарит этем дегендей эле кылып койду да. Ошондой эле кылып атат мындайча айтканда. Мына бүгүн Давосто ошол нерселер чечилет. Ошол тарыхта калам деген аракеттер катуу жүрүп атат. Бул тарыхта эле калуу эмес, бул ошол өзүнүн каражанын аман эсен алып калуу үчүн ортолук шайлоолорго чейин Гренландияны киргизип калышына. Гренландия мындайча айтканда ал автономия, ошол Даниянын автономиясы. Азыр ансыз деле каалаганыңарды кылгыла, айланайын, солдатыңарды киргизесиңерби, эмне кыласыңар, каалаганыңарды кылгыла деп эле оозун ачып эле турат. Бирок ал киши мага аны каалаганым кереги жок. Мен толук алышым керек. 700 миллиард дедиби? 700 миллиард долларды берип туруп мен сатып алам деп ошондой баасын коюп койду да. Тигилер сатылбайбыз деп атат. Анча миллиардты бул ошол жердин экономикасын, жанагы кендерди казып алууга, башканы иштетүүгө анын жарымынын азыраагы эле акча кетет экен да. Жок, алар мейли деп атат. Мен ушуну кыла бергиле десе деле болбойт. Жок, биз силерди толук сатып алышыбыз керек деп. Эми бул Америка өзү ошондой баягы эркиндик алгандан кийин утуру башка бир жерлерди сатып алып, утуру баскынчылык кылып, ошол Түндүк Америкада, башка жактарда ушинтип саясатын жүргүзүп, анан кеңейтилип отуруп, ошол Американын түндүгүндө өтө чоң бир Америка Кошмо Штаттары деген ушул мамлекет утуру чоңоюп отурганда, эми ошол каражанын карчы уруп тарыхта калайын деп Трамп, Дональд азыр аябай катуу ошол аракетин жүргүзүп жаткан кербези. Урматтуу достор, мына ушундай эл аралык абал болуп жатат. Кандай суроолоруңуздар болсо жазыңыздар, колубуздан келишинче жооп берүүгө аракеттенебиз. Сөздүн аягында айтып коелу, эми бул Гренландиянын мындай аннексияланып басып алышына Орусия кандай карап атат? Орусия айтып атат, Песков айтты. Пресс-секретарь Путиндин пресс-секретары Песков. Бул чынын айтканда колониялык илгерки нерсе болуп өткөн, анан ал тиги Европадан канча алыстыктагы нерсе. Бул мындайча айтканда алар өздөрү билет, биз алардын ичкисине не могу комментировать, мен комментарий бере албайм. Бирок биз менен Кытайдын ал жерге эч кандай тиешеси жок, ошол жагы жалган деген сөздү айтып атышат. Орустар ошондой мамиле кылды. Ал эми биздин мындай мамлекет кандай оондо эмнелерди кылып атат, анан башка кандай билдирүүлөрдү билгизип атат Борбор Азия мамлекеттери жөнүндө менде маалымат жок. Чынын айтканда болсо сөзсүз бөлүшөбүз, биздикилер кандай карап атат, тышкы иштер министрлиги официалдуу кандай билдирүү берди, ушу Гренландияны АКШнын аннексиялап алганы туура болобу, туура болбойбу, биздикилер боюнча маалымат жок. Эми Дональд Трамп эгер ошол Гренландияны ошентип ала турган болсо, мен жанагы Фредериксен айым жөнүндө айтып аттым эле, ал НАТОнун аябай мүчөсү. НАТО талкаланат, НАТО өлөт, анда кереги жок. Бир уюмдун ичиндеги мамлекеттер бирине бири согуш ачсанда НАТОнун тынчышы менен аяктайт деп айтып атат. Анан бул кандай деп койсок экен, кыскасы дүйнө будуң-чаң болуп атат да, НАТО жок болуп кетиши мүмкүн. НАТО эле эмес, ООНдун, Бириккен Улуттар уюмунун үстүнөн мындай Совет мира деген дагы Америка ушул бир мындай талкалагыч анан бирдекени жаратам, анан билбейм эми кандай болуп бүтөт. Совет мира деген ушундай бир ошол ООН сыяктуу ошону эле параллель тынчтыкты мына Газадагы арабтар менен еврейлердин немесин, Израиль менен мындайча айтканда Палестинанын токтотобуз. Ага Орусия, Белоруссияны дагы чакырам. Керек болсо каалоочулардын көбүн чакырам. Ошолор ичинде Франция бар, башкасы бар. Анан Франция айтмакчы, мен бул нерсеге кирбеймин деп эме кылып атпайбы? Анан кирбеймин дегенден кийин, сенин француз винолоруңа мен 200% неме киргизем. Мен француз винолору Америкага өтө ал бир чоң бизнес экен да Францияда. 200% пошлина кылам. Анан мага сүйлөп көрчү деп аны коркутуп койду Трамп мырза. Иши кылып баягы ООНду деле жок кылып, жаңы ООН сыяктуу Бириккен Улуттар уюму сыяктуу ошондой Совет мира деген
neseni kılam. Oruslar olsa biz al nesege girbeyiz oylanyp otabız dedi. Gördüңүздөрбү? Ukrainany daha giresiңер dediler. Ukraina Zelenskiy aytты. Geçe ekөөбүz согушуп атсак, мына азыр деле согушуп атсак, анан bir союзга кирип атсак, жок бул кандай болот дешип иши кылып, Европа мамлекеттери эмне дешин билбей, мына бүгүн аябай кызык чечүүчү бою без правила ММА ушул Давоста болот. Сөзсүз кызыгып, сөзсүз көрүп туруңуздар. Биз дагы кандай боло тургандыгын айтабыз. Аман эсен бололук. Ар кандай ушундай бирикмелер, басып алуулар, башка нерселер болуп атат. Биз кичинекей, өтө кичинекей мамлекетпиз. Азыр мындай адилеттүүлүктүн мыйзамы эмес, күчтүн мыйзамы. Ким күчтүү мамлекет болсо, ошолордун сөзү өтө турган, өтө кооптуу кырдаалда турабыз. Биз ушундай Советтер Союзунда 70 жыл жашадык. Ал кезде чынын айтканда билесиңер, тияк бияка кыңктай албайт элек. Мына 91-жылы декабрдын 26-сында Советтер Союзу урагандан кийин биз эркин мамлекет болгонбуз. Керек болсо бизге окшогон эркин мамлекеттерди деле, башкаларды деле булар биздин укугубузду, башка нерсебизди карап да койбой, ушундай өтө кооптуу кырдаал экен. Биздин жаныбызда билесиңер, аябай гегемон чоң мындай мамлекеттер бар, ядролук державалар, Кытай, Орусия, ушул сыяктуу мына батыш таасирлерин киргизип жатат. Биз ушул канча жылдан бери ушул батыш менен дагы тыгыз мамиледебиз. Америка чакырып президенттерди жолугушуп, башка нерселер кылып атат. Биз мындайча айтканда, ушул Евразия материгинин нак ортосундагы кайнап турган жердебиз. Кудайга шүгүр, мына бир жанагы өзүбүз ич аралык проблемалар чечилгендей болду. Чек ара, башка нерселер. Биз ушул 5 мамлекет бекем турушубуз керек. Бирден анан ой Кыргызстан анан тарыхый, анан мынча жылдык тарыхы бар, анан кыйратып жүрөбүз мынтай. Аныбыз бир тыйынга жарабай калат. Биз чогуу, ынтымак каалайбызбы, каалабайбызбы, ушул кошуналар менен бирдиктүү саясат жүргүзүшүбүз керек. Коргонууда болобу, экономикалык жаатта болобу. Эми жан талашуу эле жанагындай эле анан биз байып кетишибиз керек, анан Америкага кетишибиз керек, анан тиги кошуналарга кетишибиз керек, мынтишибиз керек дей бербей, өзүбүздүн ореолдо, өзүбүздүн ушул аймакта бирдиктүү бир конфедератив ушул конфедерацияга окшогон бир келишимдерге барган бирдиктүү коргонуу саясатын жүргүзгөн мамлекетке айланышыбыз керек да. Мына кошунабыз Өзбекстан азыр 1000 километр, 1000 чакырым аралык ката турган ракеталарды чыгаруу боюнча амбициялуу пландарын кылып атат. Казактар аябай өздөрүнүн нерселерин, армиясын күчтөндүрүп кылып атат. Биз дагы ошондой катардан калбай ошолор менен бирдикте жанагындай бир биримдикке келишибиз керек да. Көрүп атасыңар, Орусияда эмне деген саясаттар болуп атат. Соловьёву эмне деп атат, Дугин эмне деп атат, башкасы эмне деп атат. Канткенде дагы биз Орусия менен мындай тыкыр өтө каттуу байланыштабыз. Ал жак менен дагы бир жолу эле мындай кылып чыгып кеткен болбойт. Өтө акылдуу бир чече турган, азыр өтө ушундай жооптуу учурга жетип келдик да. Аман эсен бололук. Сиздер менен Бакыт Сулайман болду. Комментарий жазып, лайктан басып коюңуздар.